Bir musulman халифаны тикелөө мусулман катары биздин бирден бир чечимибиз. Ошондуктан бул фарз амал. Сахабалар бул фарзды Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда аны биринчи орунга коюшкан. Тактап айтканда Абу Бакр разияллаху анхуну халифа кылып шайлоону Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды жерге узатуудан алдыга коюшту. Негизи сөөктү батыраак жерге коюу фарз эле. Усама ибн Зайд командачылыгы астында Шамга жихад кылынмакчы болуп турган. Ошондой жихад фарзын да токтотуп, андан халифа шайлоо фарзын алдыга коюшту. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтканда динден кайтып кеткен муртаттарга каршы согушуу фарзын да токтотушуп, халифа шайлоону алдыңкы орунга коюшту. Абу Бакрды халифа кылып шайлашкандан кийин Абу Бакр Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды жерге узатты. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жерге коюлушу 3 күн 3 күнгө калып кеткен эле. Кийин Абу Бакр Усаманы Шамга жөнөттү. Муртаттарга каршы согуш кылды. Мына ушундан сахабалар халифа шайлоону бардык фарздардан алдыңкы орунга коюшканын, алар ушул иште биз үчүн өрнөк экенин түшүнөбүз. Булардан бир мусулман халифаны шайлоо биз үчүн фарз. Аны шайлоо үчүн бардык күчүбүз менен аракет кылууга шашылышыбыз зарыл экендиги белгилүү болот. Айрыкча бүгүн халифалык кулатылгандан тартып, мусулман халифаны шайлоо мөөнөтү 3 түн 3 күндөн да өтүп кетти. Жигиттер бул иш кандай алып барылат дешти.